Алты жүрөк. Автор Леора. Айылдын четиндеги эски үйдүн терезесинен кечки жары караң көрүнчү. Ал үйдө 6 бала жашоочу. Улуусу Айбек 16да. Андан кийинкиси Гүлмира 14тө, Нурбек 12де, Самат 10до, Айдана 8де. Эң кичүүсү Бекзат болгону 5 жашта эле. 6 бир тууган, 6 башка мүнөз. Бирок алардын баарын бириктирген бир нерсе бар эле. Ал апасы. Бирок апасы алар менен чогуу жашоочу эмес. Үйдө кээде анын жыты гана калчу. Арак жыттанган. Эшик катуу ачылып жабылган үн, анан түн ортосунда чыккан кыйкырык. Балдар апасынын кайсы күнү жакшы, кайсы күнү жаман болоорун алдын ала билишчү. Жакшы күнүндө ал балдарын кучактап, "Балдарым, силер үчүн баарына даярмын" дечү. Жаман күнүндө болсо ошол эле балдарын көрбөй да калчу. Ичимдик анын жан дүйнөсүн акырындап жеп жаткан. Алгач бирөө көңүлүн ооруткандай иччү, андан кийин кайгыргандай ичет эле. Андан кийин себептин кереги деле жок болуп калган. Үчөө анын жашоосуна айланды. Ал эми балдары анын жашоосунун четинде калып баратты. Бир күнү таң эрте апасы үйдөн чыгып кетти. "Кайда барасыз?" деп 5 жаштагы Бекзат артынан чуркады. Апасы жооп берген жок. "Апа." Ал эшиктин босогосунда туруп калды. Эшик жабылды. Бекзат бир азга кыймылсыз турду. Андан кийин агасынан карап, "Апам кайра келеби?" деди. Айбек эмне деп жооп берерин билбей, "Келет" деп койду. Бирок ошол сөздү өзү да ишенбей айткан эле. Ошол күндөн кийин балдардын балалыгы бүттү. Айбек мектептен кийин жумуш издеди. Гүлмира үй иштерин мойнуна алды. Нурбек кичүүлөрүн мектепке жеткирип алып келе баштады. Самат отун жарышты. Айдана тамак жасаганды үйрөндү. Ал эми Бекзат ал апасын күттү. Күн сайын терезеге карап, көчө тараптан чыккан ар бир аялдын көлөкөсүн апасы деп ойлоп, "Апа, келдиңизби?" деп суроочу. Бирок эч ким келген жок. Кыш түшкөндө үйдүн ичи суук болду. Жылуулук аз, тамак аз, акча дээрлик жок. Бир күнү Айбек үйгө бир мүшөгүн көтөрүп келди. "Муну кайдан алдың?" деди Гүлмира. "Иштеген акчамы алдым" деди. "Сен мектепти таштайсыңбы?" Айбек унду жерге коюп, кичүүлөрүнө карады. "Алар ачка отурса, мен мектепке барып эмне кылам?" Гүлмиранын көзүнө жаш толду. "Сен да бала эмессиңби?" Айбек унчуккан жок. Анткени ошол күнү ал чындап эле бала болбой калган. Айбек 16 жашта болсо да 6 адамдын жоопкерчилигин көтөрүп калды. Эртең менен мектепке барчу, түштөн кийин базарга жөнөчү, кечинде жүк ташуучу, кээде курулушта иштөөчү. Колдору тутулуп, бели ооруса да эч кимге айтчу эмес. Үйгө киргенде кичүүлөрүнүн күлкүсүн укса, чарчоосу унутулчу. "Аке, нан алып келдиңизби?" деп. "Алып келдим. Мага да момпоси барбы?" "Бар." Чындыгында момпоси бирөө эле болчу. Айбек аны 5ке бөлчү. Бир күнү Гүлмира ага, "Аке, өзүңүз жебейсизби?" деди. "Мен момпоси жебейм." "Калп." Айбек күлдү. "Чоңойгондо жейм." Гүлмира анын жүзүн карап туруп баарын түшүндү. Ошол түнү ал акырын ыйлады. Апасын сагынгандан эмес, агасын аягандан ыйлады. Жылдар өттү. 6 бала акырындык менен чоңоюп жатты. Бирок алардын жүрөгүндө бир суроо өзгөрбөй турду. Эмне үчүн апабыз бизди таштап кетти? Алар аны жек көрүүгө аракет кылышкан. Бирок канчалык аракет кылышса да, апа деген сөз жүрөктү жумшартып турчу. Айбек мектепти бүтүп шаарга кетти. Ал жерде оор жумуштарда иштеп жүрүп, акырында өзүнүн чакан ишин баштады. Нурбек техникага кызыгып, устачылык үйрөндү. Гүлмира тигүүчү болуп иштеди. Самат соодага кирди. Айдана мугалим болууну кыялданды. Бекзат болсо агалары менен эжелерин карап чоңойду. Алардын баары ар башка жолго түшсө да, бир нерсе өзгөргөн жок. Ай сайын бири бирин карап турушту. Бир күнү кичүү Бекзат чоңдордон сурады. "Апабыз кайда?" Баары унчукпай калды. "Ал бизди унутуп калдыбы?" Гүлмира көзүн жашырып, "Жок." "Анда эмнеге келбейт?" Бул суроого эч ким жооп бере алган жок. 20 жылга жакын убакыт өттү. 6 бир тууган турмушта өз ордун тапты. Алардын бири үй салды, бири бизнес ачты, бири мугалим болду, бири дарыгерликке чейин жетти.
Бир кезде бир кесим нанга жетпей отурган балдар эми башкаларга жардам бере турган деңгээлге жетишти. Бирок алардын үйүндө дагы эле бир бош орун бар эле. Апасынын орду. Айбек бир күнү апабызды таштабашыбыз керек деди. Калгандары таң калышты. Эмнеге? Себеби биз аны кечирген кечирбегенибизди билбейбиз. Өзүбүздүн жүрөгүбүздү да толук айыктыра элекпиз. Ошентип 6 тууган апасын издөөгө чыгышты. Алар апасын шаар четиндеги кичинекей үйдөн табышты. Эшикти бир аял ачты. Жүзүн буруш баскан, арыктап кеткен. Бир аз убакыт унчукпай калды. Анан балдарга карап, Айбек? Айбектин көзүнөн жаш чыгып кетти. Апа деди. Ошол бир сөз менен 20 жылдык сагыныч сыртка чыкты. Апасы ыйлады. Балдарым. Гүлмира аны кучактады. Бирок Нурбек алыста турду. Ал али даяр эмес болчу. Силерди таштап кеткеним үчүн кечиргиле деди. Айбек, биз сизди кечирүүгө аракет кылабыз апа. Балдары анын өткөн жашоосун билишти. Ал да бир кезде жетим калган, ал да кордук көргөн, ал да жалгыз калган. Бирок анын кайгысы аны ичимдикке түрткөн. Бул анын кылганын актаган жок. Бирок балдары анын эмне үчүн ошондой болуп калганын түшүнө баштады. 6 тууган апасын өз үйлөрүнүн бирине алып келишти. Ага жаңы кийим алышты, дарыгерге көрсөтүштү. Жакшы тамактануусун карап, ар бир баласы «Эми сиз жалгыз эмессиз» деди. Бир күнү балдары апасына белек даярдашты. Алтын сөйкө, шакек, билерик, жынжыр. Апасы күзгүгө карап туруп ыйлады. Мен силерге жаш кезиңерде бир кесим нан да бере албадым. Эмнеге мени мынча карайсыңар деди. Анткени сиз биздин жүрөгүбүзсүз деди. Баары оңолуп бараткандай сезилди. Бирок ичимдик кайрадан алардын жашоосуна кирди. Апасы убада берди. Эми ичпейм. Бир нече күн чыдады. Кийин кайра ичти. Балдары аны урушкан жок. Дарыгерге алып барышты. Даарылатышты. Жанынан адам үзбөй карашты. Бир күнү апасы Айбекке: «Балам, мен силерди эч качан сүйгөн эмесмин деп ойлобо». Айбек унчукпай турду. «Мен силерди аябай сүйчүмүн. Ошол үчүн өзүмдөн уялып жашадым». «Анда эмнеге кеттиңиз?» Аял көзүн жашка толтуруп: «Себеби мен жакшы эне болууну билген эмесмин». Бул сөз Айбектин жүрөгүн тилип өттү. Балдары аны дагы бир жолу дарылатууга алып барышты. Баары үмүттөнүштү. Бул жолу сөзсүз айыгат. Апасы да: «Мен силер менен дагы көп жыл жашагым келет» деди. Бирок анын денеси көп жылдык ичимдикке туруштук бере алган эмес. Апасы балдардын жанына чакырып, 6 бала бир бөлмөгө чогулду. «Баарыңар келдиңерби?» «Баарыбыз келдик». Ал көзүн жумуп: «Анда мен бактылуумун» деди. «Сиз бизге керексиз апа. Мен силерге өмүр бою карызмын». Айбек: «Апа, биз сизди кечирдик». Энесинин көзүнөн акыркы жолу жаш чыкты. Эртеси үйдүн ичи жымжырт болуп калды. 6 тууган дагы бир жолу жетим калды. Бул жолу алар бала эмес болчу. Бирок жүрөк дагы эле бала кезиндегидей ооруду. Апасынын буюмдарын жыйнап жатып, Гүлмира анын алтындарын көрдү. «Биз мунун баарын ага алып бергенбиз». Айбек акырын: «Алтын анын өмүрүн сактап кала алган жок». Баары унчукпай калды. Анткени алар түшүндү. Адамга кээде алтын эмес, убакыт керек. Кымбат белек эмес, жанында отурган бир адам керек. Апасын жерге бергенден кийин 6 тууган Мүрзөнүн жанында көпкө отурушту. Айбек: «Биз өзүбүз көргөн оор жашоону балдарыбызга көрсөтпөйбүз» деди. Гүлмира: «Үй бүлөбүздө эч ким жалгыз калбайт» деди. Нурбек: «Ичимдиктен улам бир да үй бүлөбүз бузулбасын» деди. Самат: «Балдарыбыз бизден коркпой, бизге ишенсин» деди. Айдана болсо: «Апабыздын катасын жек көрүү менен эмес, сабак алуу менен улантабыз» деди. Бекзат болсо акырын: «Мен апамды сагынам». Баары ыйлап жиберишти. Жылдар өттү. 6 тууганын балдары чоңоюп жатты. Бир күнү алардын баары апасынын мүрзөсүнө чогулду. Мүрзөнүн жанына гүл коюшуп: «Апа, сиз бизге көп нерсе бере алган жоксуз. Бирок сиз бизге бир чоң сабак берип кеттиңиз. Адамдын байлыгы үйүнүн чоңдугунда эмес, кийген алтынында эмес, колундагы акчасында эмес,
Анын жанындагылары канчалык сүйгөнүндө дешти. Бекзат мырзөгө тегиле карап, апа, биз сизди кечирдик. Шамал акырын согуп турду. 6 бир тууган бири-бирин кучактап, алардын балалыгы оор болгон. Апасы аларды таштап кеткен. Алар ачка калышты, жетимдикти көрүштү, бир туугандык менен жашоону үйрөнүштү, бири-бирин сүйүп чоңоюшту, акча тапты, үй салды, байлык топтоду, апасын алтынга бөлөдү, даарылатты, колунан келгендин баарын кылды. Бирок өлүм келгенде алтын да, байлык да аны токтото алган жок. Ошондо алар эң оор чындыкты түшүнүштү. Кээ бир адамдарды акча менен куткара албайсың. Кээ бир жараларды алтын менен айыктыра албайсың. Кээ бир өкүнүчтөрдү убакыт менен да өчүрө албайсың. Ошондуктан адам тирүү кезинде аны сүйүп, жанында болуп, кечирип, жылуу сөзүңдү айтып, кучакташың керек. Анткени эртең кеч болуп калышы мүмкүн. 6 баланын жашоосунда апасынын аты бир өмүр бою калды. Алар аны идеалдуу эне катары эмес, өзүнүн жарааты менен күрөшө албай калган, бирок жүрөгүнүн түпкүрүндө балдарын сүйгөн аял катары эстешти. Алар апасынын катасын кайталашкан жок. Ал эми апасынын мүрзөсүнө 6 бала бар эле, 6оосу тең апасын кечирди деп жазып коюшту.